Өзгөн районунда 8 жаштагы кыз асын алды. Бул тууралуу 24 Гейжи агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, окуучу кыз 27 ноябрда өз өмүрүнө кол салган. Кыз үйдөгү короого асын алды. Кыздын үй бүлөсү жакшы жашайт. Окуя болгон күнү атасы кошуна айылга кеткен. Анын 4 баласы бар. Азыр текшерүү иши жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Туркиянын Стамбул шаарында кишинин органдарын мыйзамсыз сатууга шектелип, 18 чет элдик адам кармалганын Анадолу агенттиги жазды. Иликтөө иштери органдарга муктаж болгон бейтаптын тууганымын деген чет элдиктердин шектүү көрсөтмөлөрүнөн кийин башталган. Текшере келгенде органын сатам дегендердин пациенттерге эч кандай тиешеси жок экендиги аныкталды. Кармалган 18 адамдын арасынан Нигерия, Уганда, Грузия, Россия, Украина, Кыргызстан жана Түркмөнстандын жарандары бар деп жазды агенттик. Кармалгандардын канчасы Кыргызстандын атуулуу экени такталып жатканы маалымдалды. Сурактан кийин 8 киши эркиндикке чыккан, 10 адам сот алдына бара турган болгон. Анын ичинен 5өө камакка алынып, калган 5өө өлкөдөн сыртка чыкпайм деген тилкат менен кое берилген. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде коронавирустан дагы 5 бейтап каза болду. Пандемия башталгандан бери COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны 1271ге жетти. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 380 жаңы учуру катталды. Анын эң көбү Бишкекте аныкталды. Бишкекте 137, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 79, Ош облусунда 18, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 10, Ысык көл облусунда 38, Жалал Абад облусунда 48, Баткен облусунда 27 жаран катталган. Өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 72807ге жетти. Бир суткада айыккандар 360ты түзүп, оорудан сакайгандардын жалпы саны 64149га жетти. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына суракка чакырылды. Мекеме 27 ноябрда Сарпашевке карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү баштаган. Маалыматка караганда, Тайырбек Сарпашев мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алып, кийин аны декларацияда көрсөтпөй жакын туугандарына каттаган Тайырбек Сарпашев 2012-2014 жылдары вице-премьер-министр, 2014-2015 жылдары биринчи вице-премьер-министр болгон. 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты президенттикке талапкерлигин койгон саясатчы Садык Шернияз талапкерлигин ала турганын айтты. Мындай чечимди ал өкмөт башчылык милдетин убактылуу тапшырган президенттикке талапкер Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин кабыл алган. Садык Шернияз Фейсбуктагы түз эфир учурунда мындан ары саясаттан кетип, коомдук маданий иштер менен алек болоорун айтты. Буга чейин Садык Шернияз Садыр Жапаров менен жолугушканы белгилүү болгон. Улуттук банк 1 декабрдан тартып дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сериясынын кыргыз күрөш коллекциялык күмүш жана жез никель монеталарын жүгүртүүгө чакырат. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы банкы 30 ноябрда кабарлады. Мекеме монеталар улуттук спорттун бул түрүн кайрадан өнүктүрүү жана даңазалоо максатында чыгарылганын маалымдап, 4 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналганын жана кыргыз күрөш кыргыз элинин улуттук спорт оюндарынын байыркы түрлөрүнүн бирине кирерин, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан эң эле кызыктуу оюндардын бири экенин белгиледи. Бардык коллекциялык монеталар Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.